Неме саламын кабыл алыңыз, саяктан келген баланын. Ушул эки эле салым эсимде да, башка эсимде жок. Карантиндин каран түнү башталганда комузду кармай албайм. Мондай титирейт колум. Монтип калчылдап титиреп өтө ырдап бердим. Төкмө келсе төрбөшөт деген сөздүн автору мындайча айтканда Элмирбек Иманалиев болот. Устатым ошондо баягы Кыргызды түрөө кыдырып эле эли менен коштошуп жүрсө керек деген ой келет да. Бир жылда 365 күн бар болгон болсо, ошонун 65 күнүн жеке өзүнүн иштерине, үй бүлөсүнө, бала бакырасына бөлүп, 300 күндү шакирттери менен өткөргөн бир эле устат бар да. Бул Элмирбек Иманалиев. 10 миң болсоң ала турган айлык акы 15 миң сом бере турган кварт болот. Менин шакиртим өткөндө айтышта мына ушинтип ырдады. Менин шакиртим деп телефонун контагында канча киши бар болсо ошонун баарын жөнөтүп турчу. Бул адат кайдан мага калган билбейм. Адашкан арманымды жаздан издейм. Күттүм. Жалжалым жалгыздыктан жадап бүттүм. Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, залкарлар көрсөтүүсү назарыңыздарда. Быйыл кырдаалга байланыштуу өзүңүздөр билгендей көптөн бери чыга элекпиз. Кайрадан сиздер менен көрүшүп отурганыбызга Кудайга чексиз ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз сиздерге айта турганыбыз, бере турган маалыматыбыздагы Кыргыздын актаңдай акыны, Кыргыз Республикасынын эл артисти, төкм акын, обончу, аткаруучу, жазма акын Элмирбек Иманалиев жөнүндө сөз болмокчу. Мына Республикалык Айтыш коомдук фондунда балдарга устатчылык кылып келди. Андыктан ошол Айтыш коомунда коомдун мүчөсү болгон төкм акындардын бири Элмирбектин шакирти Мундузбек Усбек уулу келип турат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мундузбек мырза, мына азыр элге тааныштырып айткандай, ушул эмикемдин жанында ошол шакирт болуп, устатчылык кылып киши ошол жактан үйрөнүп, негизи эле ушул көрөрмандарга дагы түшүнүктүү болсун, Айтыш фондко А дегенде аттап киргенден баштап сөз кылсак, кайсы жылы келдиң, кандай болуп аттап кирдиң, дегеле саламдашып ырдап, кандай кабыл алындың, устатка кандай жактың дегендей ушул боюнча элге айта кетсең. Туура, жакшы болот. Мен бир айтышта ырдаганым бар эле. Кул базардан мундусту ыр казалга алып келди деп. Кул базар дегеним негизи кыргыз тилинде кул базар деп эле айтылат. Неме дуңандарга жалданып полиясына иштеши элек да. Дуңандарга жалданып күнүгө ошол учурда 100 сом, 120 сом болчу, күндүз кечке полияда иштейсиң, дуңандардын баягы кызылчасын тересиң, пиясын тересиң дегендей. Ошентип жүргөн учурлардын биринде устатыма жолугуп калдым, бир жакшылыктарда барып калыптыр. Анан барып анан бирин экин жазган ырымды көргөздүм. Кайсыл жерде? Токмоктон. Бирин экин жазган немелеримди көрсөттүм, анан сен Айтыш фондко барышың керек экен. Сенден бирдемке чыгат. Айтыш фондко бар деп кетти. Анан Айтыш фондко бардым. 2013 жылы 20 январда баргам. 13 жылы 20 январда баргам. Анан барып эмне да ырдаганым эсимде жок. Колум мындай калтырап, титиреп, баягы устатымдын астында туруп алып, телевизордон көрүп жүргөн кишинин астында туруп алып ырдаш кыйын да. Колдорум калчылдап титиреп, комузду кармай албайм. Мондай титирейт колум. Монтип калчылдап титиреп өтө ырдап бердим. Эмне да ырдаганымды эле эсимде жок. Бир эки сабымды айтсам күлүп, аябай устатым аябай күлгөн. Неме саламын кабыл алыңыз, саяктан келген баланын. Ушул эки эле сабым эсимде да, башка эсимде жок. Саламын кабыл алыңыз, саяктан келген баланын. Десем кабыл алдым деп колун чаап каткырып күлдү. Анан да бир эки ырымды окуп бердим неме бүткөндөн кийин. Сенден чыгат буюрса. Эми калбай кел деп күнүгө неме кылып жүрдү. Үйүнө чейин жетелеп ээрчитип барып, дайыма ээрчитип көп нерсени үйрөттү мага. Жазганды да ошол киши үйрөттү, төккөндү да, комуз черткенди да ошол киши үйрөттү. Баарын ошол киши үйрөттү мага. Анда бир ошол кайсы бир айтыштарда бирөөсүндө ырдаганым бар. Ошол Айтыш фондко жаңы келгенде сүрдөгөнүмдү. Музга тоңгон музоодой музыкасыз бийлегем деп. Музга тоңгон муз тоңгондо калчылап титирейт, ошондой титирегем да. Карача ошондой нерседен өтүп, батасын алып, ушул акындык жака
аттап баштагандан бeri мына Мундузбек Усупбек уулу деп кыргыз элге таанылып төбөн көрүнүп калды. Негизи эле бир кезде ошол устатыңдын устаты Тууганбай Абди деп атабыз дагы ой дың десе эле жарайт калганын өзүм үйрөтүп алам, оңдоп түзүп алам деп мына ошол эмкемди дагы алып келген экен. Мына Кыргыздын залкары болуп кызмат кылды элибизге. Бир гана атың деген нерсе бир кем дүйнө дейт. Баягы узак жашаса, бакубат турмушту көрсө, силердин дагы толуп болуп турганыңарды көрсө жакшы болмок. Бирок айла жок экен, бул жараткан жазмыштан эч ким кутула албайт экен, бөлүнүп кеткен үчүн нерсе экен. Андыктан эми ошол устаттын айткандарын, сөздөрүн, насааттарын элге жеткириш мына силердин милдетиңер, силерге жүктөлүп отурат. Андыктан ошол айтышмонтогу балдардын баардыгына биз дагы ийгилик кааламакчыбыз. Анан эмне дейбиз, эми төкмө келсе төр бошот деп төрдөн орун берип, ушул элибиз менен саламдашып, амандашып, кыргыздын салтында, акындардын наркында ошол эл менен саламдашып алмайынча, анда акындын дагы же көрөрмандын дагы ичкен аш болбойт да. Ошондуктан комузду колго алып, бир эл менен учурашып, көптөн бери мына көрүшө элекпиз дегендей. Жакшы болот баягы. Барсың быңай көл кыргыз, албан кыргыз, батыр кыргыз, шер кыргыз, балбан кыргыз. Карантиндин каран түнү башталганда, каректен кандуу жашы тамган кыргыз. Арман айтып кан какшап ар бир күнү, асылдардан айрылып калган кыргыз. Мындан ары бакыт тилейм, өмүр тилейм, чолпонго окшоп көктөгү жанган кыргыз. Аман эсен миң кылымды карыталы, пандемиядан аман эсен калган кыргыз. Ушундай кыскача калалы. Баракелде. Ошол жаштын тилегин берет дейт. Кыргыз элибиз аман соо болуп кылымдарга жашасын деген тилекти айтабыз. Андай жаман нерсе ылаң кыргызга жолубозун, деги эле дүйнө элине мындай нерсе кайра кайталанбасын деген нерсени айтабыз. Анткени маданиятсыз эл болбойт дегендей, негизи эле быйылкы 20-жылы маданият жагы чындыгында бир аз өксүп аксап калгандай болуп атат. Анда мундуз сөзүбүздү андан ары уланта берели. Деги эле андан кийин ошол устатың менен мына айыл жерин кыргызды кыдырып дегендей, ала тоонун аралап ак шуңкардай сабалап дегендей, кайсыл жерлерде кандай баягы ошол тойлордо, той топурда деги эле элди кыдырып жүргөндө кандай сөздөрдү айтчу эле, кандай насаатын берчү эле, ошол кырдаалга деги эле заманга кандай көз карашты эле дегендей, ошол боюнча дагы айтсаң. Туура айтасыз. Ушул Кыргыздын кайсыл жерине барбайлы, кайсыл айылына барбайлы, кайсыл үйүнө кирбейли дегендей, төкмө келсе төр бошот деген сөздү дайыма айтышат. Төкмө келсе төр бошот деп турушат. Мына ушул төкмө келсе төр бошот деген сөздү элге алып чыккан, төкмө келсе төр бошот деген сөздүн автору мындайча айтканда Элмирбек Ийманалиев болот. Бул ушул устатым Теле долбоор менен шакирттеримди элге таанылтайын, шакирттеримди элге алып чыгайын деген максат менен ушу бир телелердин бири менен контракт түзүп дегендей. Келишимге келип, жума сайын эфирге алып чыгып отурду, жума сайын. Анан кичине ай сайын көттүк. Анан эми эфир менен кичинекей чакан бир студия менен чектелип калбай, элди чогултуп аудиторияга кое баштайлы деп филармонияга 2 жолу концерт бердик. Төкмө келсе төр бошот 2 күндөн кылып. Анан жерлердин баарын кыдырып, дээрлик 7 областты кыдырып чыктык. Эми ар бирине өзү алып барып, өзү даярдап, өзү алып барып айтышты. Алып баруучу болуп. Өзү алып барып антип мынтип жердин баары, биз көрө элек жердин баарын көргөздү. Жерлердин баарына кыдырдык. Эми ойлоп көрсөк, устатым ошондо баягы кыргызды түрө кыдырып эле эли менен коштошуп жүрсө керек деген ой келет да. Себеп дегенде аябай жанталашып иштеди. Баягы апамдын көп айткан сөзү бар. Өлөр адам башкача болот деген. Өлөр адам башкача. Бул устатым такыр башкача киши эле да. Мисалы мен буга чейин да бир эки эфирде айткан сөзүм бар эле. Bir жылда 365 күн бар болгон болсо,
ошонун 65 күнүн жеке өзүнүн иштерине, үй бүлөсүнө, бала бакырасына бөлүп, 300 күндү шакирттери менен өткөргөн бир эле устат бар да. Мен билген, башкалар үчүн билбейм, мен билген бир эле устат. Бул Элмирбек Иманалиев. Элмирбек өзүнүн шакирттери бир байгелүү айтыштарга катышып, бир байгелүү орунга ээ болуп калса, анан эми устатыбыз да баягы байгеден осуңуз келиңиз устатымды чай пай алып берип койсок токтоткула. Токтотуп энеңерге алып барып бергиле. Мен майлап берейин силерди деп өзүнүн чөнтөгүнөн майлап берип, анан устатым андай-мындай күнүгө чогулуп калдык да эртең менен саат 8-тен баштап кечки 9-10га чейин айчфонто чогулуп иштеп калган учурлар болуп атты, жиш аябай айткан. Иштеп калып аткан учурлар болуп атты. Ошол учурда өз чөнтөгүнөн абетинен бери алып берип, өзү болсо иштебейт. Абетинен бери алып берип, ушул экинтип тим эле шакирттери, өзүнүн шакирттери бир жагымдуу жакшы сөздөрдү айтып кала турган болсо, элди мындай кол чаптырган неме кылат, жакшы жагымдуу сөздөрдү айтып кала турган болсо, ал ошол акындын ээн атасынан ашып түшүп кубанар эле да, толкунданып, сүйүнүп, ой менин шакиртим мына ушул сөздү айтты. Минти деп аны аңыз кылып айтып турган жерлерине. Менин шакиртим өткөндө айтышта мына ушинтип ырдады. Менин шакиртим деп бир сөзүмдү билем эсимде тиги. Кайсы бир Изат Айдаркулованын жеке концертиндеги бир ырдаган ырымды, эки сөзүмдү аябай жаттап отурдум. Эле отуруп алып, аябай жолук бир киши жолукса бир сөзүн айтып берет, эки киши жолукса эки сөзүн айтып берет. 10 000 болсоң ала турган айлык акы 15 000 сом бере турган кварт болот деп ырдасам, ушул сөзүмдү анан дагы берки министрлер кылбаган ишти кылып, мигранттар өлкөнү багып жатат. Ушул эки сөзүмдү тим эле оозунан түшүрбөй айтып жүрдүм, мактанып, ой мына менин шакиртим ушул экени айтты деп. Ушундай эле да бир өзү айткандай, өзү кубанып, толкунданып, бир жан дүйнөсү башка киши эле да. Эртең менен таң атпай саат 5-5:30 5-те же 5:30 6-га барбайт. Ушу 5-5:30 ортолорунда дайыма жап бата келип турчу. Өзү отуруп алып эртең менен эрте турчу өзү. Устатым өзү куш уйку менен уйкусу канган киши болчу. 3-тө жатса деле 5-те турчу, 4-тө жатса деле 5-те турчу да. Анан ар бирибизге бата жазып, телефондун контагында канча киши бар болсо ошонун баарына жөнөтүп турчу. Мына ошол экил баталарын азыр чогултуп антип минсек 300төн ашты. 300төн ашык батасы бар экен азыр чогултуп неме кылып атабыз. Күнүгө жаңыда бири жиберген батасын кайра экинчи жибербейт да, күнүгө жаңы баталар менен. Бир башкача киши эле да уста. Жакшы, мынакей ушул эмкебиздин бир гана төрт акындыгыбыз жана айтып кеткендей, жазма акындык жагдагы мына кечесинде өткөрдү Өрперия деп, мына ушундай ал жагындагы жаш акындар ырларын окуп, ошо жатка айтып да жүрүшөт. Эми ошол жагына да өтөлү, бир ырларынан окуп берсең дагы. Жакшы болот, окуп берейин. Болушунча баягы ошол эмкенин бир өзүң билген жактарынан элге ачып берели. Жакшы болот, устатым бул жазганда дагы мыкты жазма эле төккөндө да мыкты. Төрт тарабы төп жорго деп коет го. Ошол экене бул немелер, аңгемелери, повесттери дагы бар. Устатым кара сөз менен дагы жакшы иштеген. Бир ырын окуп берейин. Сирендерим деген, мунун арманым силер менен дегендер бар, ошосын окуп берейин. Жаз келди, жайып жашыл келемдерин. Келгендей келбес жайга жибергеним, сирендер гүл ачканда сенин эстейм. Сиреним, сирендерим, силер менен. Бул адат кайдан мага калган билбейм. Адашкан арманымды жаздан издейм. Жаңачкан бүчүр бойдон калсак гана, жашынып кеткичекти жалган бизден. Жаз бойдон калаарлыгым күмөн менен. Жаштыгым сак учуруп жибергемин, бирок сен жүрөгүмдүн жазы болуп түбөлүк калышыңды билер дедим. Сен эстеп жашай берем ойдо сонун, мен үчүн андан артык болбосорун. Сезбесмин көкүрөктө кайгы барын, сен болсоң уктатарым, ойготорум. Көз күйөт көрүп жаздын сирендерин, жаштыктын жашап коюп ширин жерин. Муңайдым, муңайбаска арган барбы, мунарым, муңарманым силер менен. Ай баракелде, мынакей чындыгында өзүң айтып кеткенде ошол төксө дагы мыкты, жазса дагы мыкты, аткарса да мыкты, эч кандай бир жеринде кынтыгы жок. Ушундай инсан эле. Эми биз дагы андан кийин да сөз кыла бермекчибиз, бирок азыр ушул омончулугунда айтып кетпедикпи? Эми бул кишинин омондорун аткаргандар көп, аткарышып, ырдашып жүрөт. Анан жакын шакирти катары эми сенден да уга кетели. Кайсыл омондон баштасак?
кадимки Калык Акиев атабыз бир мындай чорт кыял ачуулуу киши болгон экен деп сүрөттөшөт көргөн неме кылганда. Анан ушул өзүнүн шакирттери эле бир ырды кичине туура эмес ырдап, жакшы ырдай албай, кыйналып, үйнө кысылып, же антип кыйналып калган болсо, тура калып комуз менен башкача айтып экен. Ырды жакшынакай ырды бузуп, битак мага чыгарган. Ушинтип ырдаганча ырдабай эле койбойсуң. Деп анан тура калып чаап үймөй адаты бар болчу экен да шакирттер. Анысы кандай баягы Элмирбек Иманалиев устатымдын ырларын жалаң өзү дагы мыкты деңгээлде аткарып, жалаң профессионал ырчылар мыкты деңгээлде аткарып жүрүп бай элге жалаң мыктылардын неме оозу аркылуу жеткенден кийин кичине тура калып комуз менен башкача бегизи келгендер болсо кечирип коюңуздар. Кайсы чыгармасын аттар? Жалгыздыктан жадап бүттүм деген ыры бар эле. Баракелде. Ошонусун аткарып берели. Аракет кылалы аткарганга. Жарыгы белең берметтин, жабыркап көңүлү дегдеттин, кароосуз калган кайыктай кайыр кош жаным мен кеттим, карап кайрадан сени самап, күттүм жалым жалгыздыктан жадап бүттүм. Кош дегим келбейт, кош дегим, козгобо бөлөк жок кебим, кор болсом жалгыз айлам жок, кош дешер кишим жок менин, карап кайрадан сени самап, күттүм жалым жалгыздыктан жадап бүттүм. Мен сени күтүп жүрүп күйүп бүттүм. Азамат баракелде, Азаматта жалгыздык деп боздоп калыпсың жакында. Үйлөнөт окшойсуң уже. Буйрса, алгын дагы болуп калар. Жакшы, эми негизинен кээ бир ошол жакын саналаштарда кайтып калышат. Ушул эмкемдин Муңдузбек жакын шакирти, анан жакын мындай кайниси деп да айтып калат да. Ушул боюнча дагы телекөрөрмандарга жакындан билдирип койсоң дагы болот. Жакшы болот. Ооба, кайниси дегени дагы чындык. Устатымдын өмүрлүк жары Нурзат эжем болот. Эжем болгондо ал киши менен менин аталарыбыз бир тууган, аталарыбыз бир, 7-нчи атабыз бир киши десек туура болот да, 7-нчи атабыз бир киши. Жакшы, мына ошондуктан ал тараптан дагы баягы негизинен өзүң Жумгалдын жеринен, Жумгалдын элинен кадимки Калык атабыз чыккан жерден, анан ошондой залкарлар чыккан жерден кантип эле Муңдузбек чыкпасын деген. Рахмат. Болсун. Муке негизи ошо чыгармачылык жол, бул акындык жол, акындык түйшүк сенин өзүңдүн дилиңде. Деги эле бул кандай экен? Акын дегенде биз жалпы карайбыз, бирок ошол эле төкмө акын, жазма акын, башка акын, акындар көп, бирок төкмө акындын. Туура айтасыз. Төкмө акын дегендин өзүнүн баягы бири-бириң менен чыгып алып прикол айтыша берсең деле төкмө акын атала бересиң. Анте бересиң, той топурларда ырдасаң деле акын атала бересиң, бирок негизги төкмө акындын өзүнүн миссиясы такыр бөлөк да. Бул баягы илгери азыр мурдагы журналисттин ролун аткарган да. Азыркы журналисттердин ролун аткарган да. Мисалы, элдин үнүн бийликке жеткизүү, бийликтин кемчилигин элге көргөзүп, көздөрүнө чугуп көргөзүп туруу дегендей. Мисалы,
кадимки байыркы Токтогул атабыздан бери, байыркы Токтогул атабыздагы кадимки Жаныбек ханга кемчиликтерин чукуп, туура эмес кылып атасың, муну кылып атасың деп жүрүп дарга асылып кетти да. Баягы кайратынан, миссиясынан жаңган жок, ишинен жаңган жок. Кадимки Токтогул атабыздагы Сибирге чейин, сүргүнгө чейин куулуп барып келди. Анда да болбой келгенде дагы экинчи жолу Ташкентине барып келди. Анда да болгон жок, баягы миссиясынан жаңган жок. Төкмө акындын миссиясы өзү ушундай болуш керек. Мына Элмирбек Иманалиев устатым так ушундай киши эле да баягы. Бул эң биринчилерден болуп баягы Токтогул эгемендик алгандан кийин да баягы Союз тарап эгемендик алгандан кийин эң биринчилерден болуп баягы бийликке сын айтып, кемчиликтерин чукуп берген бул Элмирбек Иманалиев устатым болгон да. 2002-жылы го дейм, 2001-жылы болсо керек, сиз жакшы билсеңиз керек, азыр тактап айтасыз. Чыгып, жамагы калып ыр кетти, жалганы калып чың кетти, жарчылар жалган сүйлөдү, жалпынын зарын билбеди, төрөлөр төрдү булгады, төбөлдөрдөн уурдады, казысы калптан чыга албай, калкынын зарын уга албай, чечилчү кишилер сот менен чечилип жатат, ок менен деп урдап. Деп урдап, катусын алып, аркасынан аңдуулар түшүп, аркасынан издөөлөр, аңдуулар, коркутуу, үркүтүүлөр болуп, ал тургай Элмирбек Иманалиев устатым чөнтөгүнө уруксаат кагазы менен пистолет алып жүрүп барган учурлары болгон. Анда да миссиясынан жаңган жок. Өмүр бою кемчиликти кемчиликтей, мыктыны мыктыдай айтып, кемчиликти кемчиликтей көргөзүп берип, ырдап жүрүп өттүк. Баягы өзгөчө өмүрүнүн акырында дагы биздеги саясий кырдаал өтө чатак болуп кетти го бир өтө. Ошол учурда аябай кан какшап жүрүп, зар какшап жүрүп, неме кылып жүрүп өтүп кетти. Каны кайнап калганда устатымдын ушул бийликкечи. Кадимкидей каны кайнап, ушул жогорку кызматтагыларга баарына кадимкидей каны кайнап, ачууланып, нерви устатымга өзү нерв болгон болбойт да. Бул устатым өзү сахар менен ооруйт, 13 жылдан бери сахар менен ооруйт. Бул кишиге нерв болгон болбойт да. Бирок ушул эмнегедир ушул акыркы учурларда ушул өлкөдөгү кырдаалдарга кадимкидей нерви кайнап, буширекинтип бир ачуусу жок тура албай калганда. Негизинен туура айтасың, ошол жылдары дагы деги эле 30 жылдын ичинде эмне болуп атканы, биз эркиндик эгемендик алдык деп желпинип, калпагыбызды көккө ыргытып сүйүнгөн менен, бирок биз ошондон бери чындыгында ачык кеп, мамлекетибиз гүлдөп, өнүп, өсүп кете албай атпайбызбы? Ошондуктан ошол нерсени да айткан, азыр деле Карстан күтүлө элекпиз да. Ошол бөлөктөн карыс көп алды, бөрүлөр тарап жеп алды депчи. Жаттан карыс көп алды, жаңгечтер жеп алды деп мына ошол кестерде айтылган сөз. Ал сөз азыр деле актуалдуу болгон жогот элек. Мына бул канча жыл өтсө деле балким жоготпойт да болуш керек. Деги эле ушул нерселерден бул жанагы келгенден да пайда жок, кеткенден да пайда жок. Кийин келе сукпайт мезгилдерде ушул нерселерди баягы айтып атасың, ошо күйүп келген кезде, ошол фондко келип олтурганда биринчи алгач силерге айтып урдап берчү беле? Ооба. Мисалы айтышып аткан акын азыр Кудайга шүгүр акындар баягы тандоо туруу болуп калганда, эл аралык болобу, мындай республикалык болобу, тандоо туруу болуп калганда 50-60га чейин акындар келип атат, төкмө акындар. Кудайга шүгүр саныбыз көп, келбей калганы канча, бир 100га жакын акыныбыз бар дегендей, шүгүр дейли. Бирок башка эле или бойлы акындын, мисалы сиздин деле ырдаганың, биздин деле, мисалы башка акындардын деле мисалы ырдагандарын карасаң, төккөндөр такыр бөлөк, жазгандар такыр бөлөк бөлүнөт, көрүнөт го. Төккөндөр бөлөкчө, Элмирбек Иманалиевдин төккөн ырын дагы мындай жазма поэзия катары окуй турсаң боло тургандай эле да. Мисалы Айбек Калиев деген казактын акыны менен айтышып олтуруп бир ырдаган ыры бар да. Мен байлыгыңа жулунбайм, бийлигиңе жыгылбайм. Колумдан келген иш ушул, комузум чертем ырдайм. Баш оорутма дуу менен, башкалар жүрсө чуу менен, мен балкондо басып каңгылдайм дейт да. Бул айтышта ырдап атат, төгүп атат. Бирок мындай окусаң поэзия да, чыныгы поэзия өлтүргөн. Сонун керемет чыгат. Дагы бир айтышта ырдаганы, мисалы үчүн деген, малдарым жок деп өкүнбөйм, мал сарайымды дуу кылган. Балдарым бар, миң шүгүр батирим үчүн чуу кылган дейт да. Мына бул керемет саптар да мунун баары. Ушунун баары баягы айтышып атып чыккан саптар да. А жазгандары такыр бөлөк өзгөчө. Ал эми жана айтып кетпедиңби ушул аңгеме повесттеринен ал чыгармалары чындыгында ошол 90 жылдан бери жазчу эле, жазгандарын бизге да окутуп калчу эле, талдачу элек дегендей. Негизи ошолорду дагы силерге алып келип окутчу белеби? Ооба, окучубуз мыкты немелери бар бизге, аябай мен ар бирибизге көчүрүп берген, ар бирибиздин үйүбүздө бар дегендей окуйбуз алардын баарын. Мыкты Кудай буйрса китеп болуп да чыгып калгысы бардыр. Ал күн да калыс эмес дегендей. Кудай буйрса китеп кылып чыгарып элге таратканга толук мүмкүнчүлүк бар. Жакшы, анда дагы бир чыгармасынан эми мына мыкты обондор бар, негизи ушул обондорунан ырдап берейин деп
келип отурасың, анда кайсы Жакшы болот. Мунун биринчи Сыймык байкебиз ырдап чыгып, биринчи өзүнүн тексти менен. Боздоп очуп отодой болуп, мен калбайм бир гүлдөй солуп, кайгырдым деген өзүнүн тексти менен Сыймык байкебиз ырдап чыгып, Сыймык байкебиз. Бул дагы элге жакшы алынып, анан бирок кийин устатым текси өзүнө жакпай, текси кичине мага жакпай турат, жеңилирээк болуп атат деп анан Кыялбек Урманбетов деген кадимки белгилүү акын агабызга сөзүн жаздырып алып, анан өзү мындай ичара ырдап калчу, бирок мындай коомчулукка деле чыга элек болот. Ак маралым десем бактымдай, алыстадың кеттиң таптырбай. Айлым ey келчи керилип, ай каратып көзүм жаш кылбай. Ак маралым, алыстадың кеттиң таптырбай. Баракелде. Көпөлөгүм десем ардактай, көкөлөдүң кеттиң карматпай. Көңүлгө кончу көрк болуп, көп боздотуп муңдап зарлатпай. Көкөлөгүм кеттиң карматпай. Баракелде. Жакшы көрүп сени жарымдай, жарокерим дейин жаңылбай. Жанымдей болчу жанымдай. Жалгыз мага бүткөн багымдай. Жарокерим, жаным деле болчу жарымдай. Азамат. Мынакей ушундай элге дагы жетелек, чыга элек ырлары көп, ошол эле чыгармалары көп. Мына ушуларды жеткире турган силерде чоң милдет турат айтыш фото. Али канча жыл өтөбү, кылым өтөбү уланып, биринен бири улап чыгармаларын ырдай турган учур келет. Ошондуктан ушул устат деп дайыма өзүңөрдөн түшүрбөй айтып жүргөн биз дагы сыймыктанабыз, айтып жүргүлөт. Ошол нерселердин баардыгы ушул эмкемдин уруху жандап арбагы ыраазы болсун деген тилекти айтабыз. Деги эле айтып атасың жана ошол кийинки мезгилдерде ошо тынбай иштеген депчи. Мындай өзүнчө бир керез айткандай силерге бир топ балдарга мындай болгула түз жүргүлө деген сөздөрдү айтты беле? Сөзсүз, аны дайыма айтчу. Баягы акын деген өзүңөрдүн эч качан акча үчүн, эч качан байге үчүн андай мындай жулунбагыла. Эч качан ага жулунбагыла. Силер өзүңөрдүн ырыңарды билгиле. Бар болгон ошол баягы кайсы бир немени айтып калчу, ушунун атын унутуп эстей албай атам, бир баатырдын, кайсы бир белгилүү бир баатырдын, ушул дүйнөдө бир белгилүү баатырдын кылычында жазып болгон экен, кылычынын сабындабы, кынындабы, айтор бир жеринде жазып болгон экен, неме деген. Сен сага кара санаган доктурларыңдан сактан, майдандагы душмандарыңды мага кой деген кылычында жазып болгон экен да. Ошол экини айтып келип анан бизге неме деп айтып калчы. Сен ырыңды бил, а байгени пешенеңе кой. Пешенеңде ошол жазуу бар. Сен ырыңды бил, а байгени мага кой деген ар бириңердин пешенеңерде, маңдайыңарда ошол жазуу бар. Эч качан ага жулунбагыла, ырыңарды билгиле бар болгону деген сөздү көп айтчу эле. Ырды элге жеткиргиле, анан калганы өзгө эле, деп кыргызкы дөөлөт, оомат деген ар кимиңердин өзүңөрдүн баягы деңгээл менен жетет деген нерсе. Эми биз жана айтып кеттик. Ал эмес мундуз ошол поэзия жактарынан көп билет ырларын деп тең тушуштарды айтып атпайбы? Андыктан бир күпүлдө ошо поэзиядан дагы бир жанагы окуп кеттиң, азыр айтып кет. Жакшы болот. Бул
аралаштырып туралы. Устатымдын бир өзгөчөлүгү ушунда, бул баягы акындын ким экенин жакшы билип, анан ошону кадырлап, сыйлай билген, мыктыны мыкты деп таанып, неме кыла билгендиги да. Мисалы, Казакта, Казак элинде, Казак жеринде баягы Казактын поэзиясынын падышасы деп аталган акын бар, Мукагалы Макатаев деген. Муну көп киши баалай бербейт да, Казак элинде, Казактын ичинде өзгөчөчү. Мисалы, ошондой эле белдүү, беделдүү, аттуу, баштуу акындары, баягы дөш алары Казактын адабият маданиятынын дөш алары деле, ой, ол народный ишкиш кой деп коет. Деп кое беришет да. Мукагалы Макатаев бизе, ой, ол народный ишкиш кой. Анын ырлары халтура кой. Сөзү бир бөлөк, иши бир бөлөк деп көп баалашпайт да. Мына ошо рекилге жазган устатымдын Казактын улуу акыны Мукагалы Макатаевка деген бир керемет чыгармасы бар, ошону окуп берейин. Жаш күлкүда эки көздөн бирдей жанат, жаш делең эки көздөн бирдей агат. Көрбөдүм мен жалгызды акындардай, көп ичинде жалгыздык кандай азап. Ушуну түшүнөбү кыргыз казак? Мукагалы, бауырым, Мукагалы, туу көтөргөн дооруңду көрбөй кеттиң. Турмуш мерес кимдерди тушабады. Тилим үчүн мен дагы далай жерде титиредим жебедей бутадагы. Мукагалы, боорум Мукагалы, том болуп тек жемде турасың сен. Магаң өтүп сендеге кусалануу, муңум толуп кеткенде сылап коем Мукагалы деп турган мукабаңды. Мукагалы, боорум Мукагалы, кош канатсыз куш көккөн учалабы. Ушул ойлор түйшөлткөн сени далай, ушуну кыргыз казак туталабы. Баракелде карачы. Бир эле кыргыздын акындарын эмес, ошол бир боор казак элинин дагы мыкты акындарын ал эмес өздөрү баалабай атканды бул жактан карап баалап, ошол казактарга эй ушул баалап алгыла дегендей айтып аткан, керемет. Дагы кандай ырлар? Устатымдын таң атпай дайыма бата берчү, антчы деп айтып калып жүрөбүз баарыбыз эле. Бирок тынчтык тилейм деген чыныгы бата жазылган ыры бар, өзүнүн бул поэзия жазылган, мурда эле жазылгандар. Тынчтык тилейм деген бир керемет чыгармасы бар, ошону. Ый угулбай көчөлөрдөн эшиктен, ыңа аласын наристелер бешиктен. Көркү болсун комбайндар талаанын, көрсөтпөсүн таңкалардын кыраанын. Короолордо коргошун ок болбосун, койдун гана корголдоруң ойбосун. Жан жыргаткан таңдыратып кеч кирсин, жалгыз жаздык эки баштан эскирсин. Безелентип чегирткесин бакасын, бейпил түндөр, эркин күндөр жашасын. Баракелде Азамат. Мына ушундай чыгармаларын дайыма кайсыл жерде болсо дагы айта жүр деген тилекти айтабыз. Себеби устаттык айтып турса, анын дагы уруху жанданат дегендей. Биз эмне дейбиз? Силерде шакирттери бар экен, ушул жагына дагы Кудайга шүгүр дейбиз. Ар убакта ушул устатыңдын баскан турганын айтып жүр, жеткирип жүр элге дегендей. Сага дагы ыраазычылык билдиребиз. Өлөрүң өркүндөй берсин, келечегиң кең болсун, телегейиң тең болсун дегендей биздин ушул санкалдар көрсөтүүсүнө келип тур демекчибиз. Рахмат, бар болуңуздар, саламаттарыңыздар. Дүйнөбүз түгөл болсун, кайгырбайлы жыргап гана жашай берели. Устатым көп айтчу эле жыргап жашаш керек деп, жыргап гана жашап туралы. Жакшы, анда урматтуу теле-көрөрмандар, кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман болуңуздар. Саламаттарыңыздар.